өзү чыкты. Өзү жалгыз жашайт экен, баласы менен жашайт экен, баласы жумуштары менен кетиптир. Анан сүйлөшүп отурабыз ушундай диалог кылып. Анан сен өзүңдүн китебиң чыкканбы деп менден сурады. Анан жок, меники чыга элек, менин китебим чыга элек. Силер жетим болупсуңар деди. Мен силердин атаңарды тауып бербедимби деди. Мен силердин атаңарды тауып бербедим, мен силер жетим болупсуңар дедим. Анан айла жок башымды дедим. Мен силердин атаңарды тауып бербедимби? Мен силердин атаңарды тауып бердим. Атаңар каяка кеткенин, каяка барганын, каякта калганын, аяка эмне болуп кетип калганын. Ошол байке. Немеден Ысык көл областынан өзү каттаган. Ысык көл областынан эң эле эмнеле укмуш киши дейм, эми Чыңгыз Төрөкулович өзү таң калыптыр. Китебин жана окуган бир 5 том апарып бериптир, баягы чыгарган балдарчы. Бир барактап коюңуз деп. Анан таанып эле жүргөн жазуучу да, бири-бирин тааныйт да жазуучулар. Анан мен мынчалык мунун тилин бай экенин, тарыхты мынчалык кенен кылып терең жазарын мен билген эмесмин. Көрсө бул укмуш бир улуу эмгек жаратыптыр деп КТРге барып айтыптыр. Телевиденияга чыгып атайын айтыптыр ушундай. Мен өзүм таң калып отурмун. Эгер ушунун баардыгы эле ушул гундар, хундар, ошонун ичиндеги кыргыздар болсо анда абдан эле кыйын эл болгон экен. Алкыш сага иним, сен улуу эмгек жаратыпсың деп айтыптыр телевизордон. Анан өзүңүз көрдүңүзбү десем, жок, мен өзүм көргөн жокмун, айылдагылар айтты деди. Айылдыктар айтты деди. Ошол мен ошол жерден сиздин жана Хатай, Дардаңел, дагы кайсы шаарлар? Ой, көп ал. Немеге мына сиз Түштүк Америкага бара электим деп атасыз го, ошо Түштүк Америкага качан кеткенин, эмне болуп кетип калганын, ошолордун баардыгын ирээттеп, иликтеп, анан кыргызча именно кыргызча жазыптыр да. Анан өзү да орусча эле жазчу экен. Анан баарын түбү кыргыз кылып коюптур жагандай. Жок, эми баардыгын кыргыз кылганда, мисип баардыгы түшүнткөндө элде неме кылып атпайбы, эмне баягы коем уят эмеспи, баарын эле. Эми гундар кылган да, хундар кылган. Ошо.